Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүз алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Спорт департаменти Сейитбек уулунун машыктыруучусу боюнча түшүндүрмө берди. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Айбек Абдумомунов мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Беганас Султанбаевдин Парижге барбай калган себебин түшүндүрдү. Ал Фейсбуктагы баракчасына машыктыруучуларга аккредитация мушкерлер лицензия алганга чейин берилип бүткөнүн, буга байланыштуу башкы машыктыруучу гана аккредитация алганын билдирди. Мунарбек мушкерибиз көп күткөнү Олимпиадага лицензияны ушул жылы июнь айында алды. Ал эми тренерлерди аккредитациялоо март айында эле жыйынтыкталган. Лицензиялык турнирлерге бир канча мушкер катышып, кимиси лицензиялары белгисиз болгондуктан башкы тренер аккредитациядан өткөн. Олимпиадага даярдык кандайдык каттык менен жүрөөрү баарыбызга белгилүү эмеспи. Ушуга байланыштуу бир гана башкы тренерге уруксат берилди. Тилекке каршы, жеке тренер гана эмес, улуг тренер дагы Парижге бара алган жок деп жазды ал. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты. Ал 4 августка караган түнү 57 кг салмакта чейрек финалда дүйнө чемпиону жана Пан Америка оюндарынын жеңүүчүсү АКШ мушкери Джамал Харвини 3-2 эсебинде жеңди. 1 августка караган түнү Сейитбек уулу оюндардагы алгачкы беттешин өткөрүп, кубалык Орта Сайдылды жеңген. Ал таймашта Сейитбек уулунун бокс боюнча улуттук курамы команданын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу менен өзбекстандык машыктыруучу Секундант катары коштоп чыккан. Мунарбектин жеке машыктыруучусу Беганас Султанбаев Олимпиадага барбай калганы тууралуу Азаттыкка мындай деген: "Мага Олимпиадага баруу буйрубаптыр. Бир спортчуга бир машыктыруучу дешкенден башкы машыктыруучубуз кеткен. Башкы машыктыруучу Данияр өзү жалгыз баргандыктан өзү секундант боло албайт. Жок дегенде 2 адам керек. Бири рингке кирип спортчуга суу берип турса, бири сыртта капаны тиш капты жууп берет. Өзбекстандык машыктыруучу жардам берип коштоп чыгып жатат. Ага чоң рахмат, бирок өзүнүн жеке машыктыруучусу ошол жерде турса жакшы болмок да" деген ал. 4 августта Султанбаевдин беттешке сыналгы аркылуу көз салып көрөрмандык кылып жаткан фото, видео сүрөттөрү тарап социалдык тармактарда ар кандай талкууга жем салган. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары: метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Сентябрда Кыргызстанда ЖКУнун машыгуулары өтөт. Кыргызстанда 3 сентябрдан 15 сентябрга чейин ЖКУнун машыгуулары өтөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин башчысынын 25 июлдагы тескемесинен белгилүү болду. Маалыматка ылайык, жааматтык ыкчам аракеттенүү күчтөрү менен кызматташуу 2024, эшелон 2024 жана издөө 2024 машыгууларын Чүй жана Ысык көл облустарында уюштуруу пландалууда. Буга байланыштуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тышкы иштер министрлиги, Ички иштер министрлиги, Өзгө чыгырдал министрлиги, Коргоо, саламаттыкты сактоо министрликтерине, эки облустун жетекчилигине уюштуруу жана даярдык көрүүгө байланыштуу бир катар иштерди тапшырды. Анын ичинде машыгуунун катышуучуларына карата ар кандай мыйзамсыз аракеттерди алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча чараларды көрүү, аскердик жана башка түзүлүштөрдүн тоскоолдуксуз жүрүшү үчүн шарттарды түзүү, техникалык, теричилик жана талаа жабдыктар менен камсыз кылуу, аба аркылуу алып келинген аскердик кемелерге аэронавигациялык кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу, көчмө талаа ооруканасынын персоналы менен бөлүп берүү. Чыгымдар бул өнөктүккө тартылган мамлекеттик органдардын 2024 жылга карата бөлүнгөн бюджетинен каржыланат. Балам азаматсың боксчу Мунарбек Сейитбек уулунун машыктыруучусу ага көрөрмандык кылып жаткан видеосу тарады. 3 августта боксчу Мунарбек Сейитбек уулу Париждеги Олимп оюндарынын алкагында бокс боюнча беттешин жеңип жарым финалга чыккан. Кыргызстандык спортчу 57 кг чейинки салмакта чейрек финалда Джамал Харви аттуу америкалык мушкерге кез келип 3 раундтун жыйынтыгы менен жеңүүчү аталган. Эми анын медаль алууга мүмкүнчүлүгү бар. Кийинки беттеш 8 август өтөт. Ал жеңишинен кийин комментарий берди: "Биз абдан кубанычтабыз, мындан ары дагы токтобозго аракет кылабыз. Мындан ары да ийгиликтерди буйруган болсун" деди ал. Учурда социалдык тармактарда анын машыктыруучусу Беганас Султанбаевдин жан тартып көрөрмандык кылып жаткан видеосу таркаган. Көпчүлүк соц тармак колдонуучулар машыктыруучусу эмнеге барган эмес деген суроо жаралып жатканын да жазышкан.
Министрлик элге асыл тукум малды лизингке алууну сунуштайт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайрыштуу өнөр жай министрлиги жарандарга асыл тукум малды лизингке алууну сунуштайт. Мекеме анын жолжобосун түшүндүрдү. Асыл тукум макамын алган чарба Айыл банк жана Элдик банк менен келишим түзөт да мурда чет мамлекеттен алынган асыл тукум таза кандуу малды лизингке алуучулардын буйртмасы боюнча берет. Кардарга асыл тукум жана таза кандуу малды тандоодо жардам берилет, карантин чаралары каралат. Мындан тышкары лизингке мал алган адам окуудан өткөрүлөт деп айтылат маалыматта. Кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20,000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөр мындайча айтканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Дембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ушул роботуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики акционный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ушинтип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга дагы ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соолукта калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз туугандар. Бишкекте $30,000 алып изин жашырып кеткен жаран кармалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери алдамчылыкка шектелген жаранды кармашты. Бул тууралуу аталган милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өткөн жылдын 16-июнунда ЭК милицияга кайрылган. Ал 2023 жылдын 6-апрелинде батир сатуу шылтоосу менен $30,000 ээлеп алып, андан соң байланышпай жашаган жерин жашырып кеткен. Бул жаранга карата чара көрүүнү суранган. Аталган фактынын негизинде 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү делип 2000-жылы туулган жаран кармалган. Ал кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык райондук ички иштер башкы башкармалыгынан убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Олимпиада Мунарбектин кезектеги атаандашы тууралуу эмне белгилүү? Кыргызстандык боксчу Мунарбек Сейитбек уулу Олимпиаданын финалына чыгуу үчүн болгариялык боксчу Хавире Ибеанес Диас менен күч сынашат. Харьер 28 жашта. Болгариянын улуттук курама командасынын мүчөсү, Европа оюндарынын чемпиону, Европа чемпионатынын 2 жолку чемпиону, Панамерикалык чемпионатта күмүш медалдын ээси, көп жолку чемпион жана Болгариянын улуттук чемпионатынын жеңүүчүсү. Мунарбек дагы 28 жашта. Ал дүйнө чемпионаты 2024-түн коло медал ээси, Испанияда өткөн эл аралык бокс турниринде жеңүүчүсү, жаштар арасындагы Азия чемпионатынын коло медалынын ээси. Экөө финал үчүн 8 августта таймашка чыгат. Ага чейин Сейитбек уулу Париждеги Олимпиадада атаандашы Джамал Харвин утуп, жарым финалга чыккан. Элчи Садык Шернияз Парижде кыргызстандык спортчуларды машыктыруучулар менен жолукту. 3 августта Кыргызстандын Франциядагы атайын жана ыйгармуктуу элчиси Садык Шернияз Париждеги Олимпиада шаарчасында болду. Аны Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Садыр Мамытов, ошондой эле бокс федерациясынын президенти Умбеталы Кыдралиев коштоп жүргөн. Элчи Кыргызстандын күрөш боюнча курама командасынын машыктыруучулары менен жолугуп, каалоо тилектерин айтып, спортчулардын жашоо шарты менен таанышышкан. Садык Шернияз белгилегендей, элчилик ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Жолугушуунун соңунда спортчуларга алдыга мелдештерге ийгилик каалаган. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян,
жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Жалал Абадта 250 миллион сомдук жер тилке мамлекетке кайтарылды. Жалал Абадта мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, атайын кызмат коррупциялык багыттагы кылмыштарды табуу, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана адалдоо фактысы боюнча кылмыш ишинин негизинде Жалал Абад шаары Азимов көчөсү дареги боюнча жайгашкан жалпы аянт 6,5 гектар жер участоктары мамлекеттин кирешесине айландырылды. Тактап айтканда Мата АКнын 4,5 гектар жана хлопковая корпорация Лиматекс ЖЧКсынын 2 гектар жер тилкелери. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул жер тилкелеринин жалпы сметалык баасы 250 миллион сомдон ашуун. Учурда башка мыйзамсыз менчиктештирилгендер каралууда. Чычкан Капчыгайында сел жүрдү. 3 августта Бишкек Ош жолунда Чычкан Капчыгайынын ичинде сел жүрдү. Бул тууралуу репортер Кежигек окурмандар билдирген. Алардын айтымында селдин айынан жол жабылган, кыян токтоп, жол ачылгандан кийин гана сапарын улантышкан. Кыргызстанда депозиттердин көлөмү 2 эсе өсүп 522 миллиард сомдон ашты. Июндун этегине карата Кыргызстанда депозиттердин көлөмү 522 миллиард 121 миллион сомду түзөт. Бул тууралуу улуттук банктар билдиришти. Мындан депозиттердин көлөмү гана эмес, эсептердеги акчаларда эске алынганы белгиленди. Кеп юридикалык жана жеке жактардын, ошондой эле резидент эместердин каражаттары жөнүндө болуп жатат. Учурдагы көлөм майдын соңунда катталган рекордтук көрсөткүчтөрдөн 20,1 миллиард сомго ашкан. Акыркы жылдары өлкөдө депозиттик базанын көлөмү активдүү өсүүдө. Салыштыруу үчүн 2022 жылдын июнь айынын аягында депозиттердин көлөмү 249,5 миллиард сомду түзгөн. Өлкөдө туңгуч аттуу онлайн мектепти ачуу сунушталып жатат. Билим берүү жана элим министрлиги туңгуч аттуу онлайн мектепти ачууну сунуштоодо. Министрлик кабинетинин тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда министрликтин бардык балдардын билим алуу укугун камсыз кылууга ниеттенип жатканы белгиленет. Онлайн мектептин артыкчылыгы баланын ден соолугу абалына жана жашаган жерине карабастан билим алууга мүмкүнчүлүк түзүү экени айтылды. Бийлик окутууда ар бирине жеке мамиле жасалып, изденүү менен сабактар өтүүлөрүнө убада берген. Билим берүү процессин уюштуруунун тартиби атайын жободо жазылган. Окутуунун ар кандай синхрондуу бардык балдар онлайн режимде кошулганда жана асинхрондук алдын ала даярдалган видео материалдар аркылуу иштешүү варианттары каралган.